Туризмди өнүктүрүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерине пресс-тур өткөрүлдү. Бул пресс-тур Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Мунун алкагында журналисттер Тоң районундагы этнокомплекстерди кыдырып, туризмди өнүктүрүүдө кандай иш-чаралар жүргүзүлүп атканы тууралуу маалымат алышты. Ысык көл областындагы өкмөттүн ыйгарым өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысынын айтымында, туризмди өнүктүрүү максатында Тоң районунун акимчилиги жана жергиликтүү ишкерлер менен тургундар өздөрүнүн чоң салымдарын кошуп атышат. Алмалуу айылында жыл сайын Тескейчек фестивалы өтүп турат. Тескейчек этномаданий туристтик дестинациясынын төрайымынын айтымында, бул фестивалда улуттук оюндар көрсөтүлөт. Тескейчек фестивалы этномаданий туризмди жана көчмөндөр цивилизациясынын салттарын улантуу максатында өткөрүлүп келет. Жыл сайын уюштурулган бул фестивалга чет элден келген коноктор күбө болуп кетишет. Келген туристтерге түрдүү улуттук оюндар тартууланып, салбурун көрсөтүлүп, кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстарды уюштурабыз. Бизге ар жыл сайын Франция, Бельгия, Бразилия, Колумбия жана башка мамлекеттен туристтер көп келет. Чет элдиктерди кызыктырган салбурун аңчылык өнөрү, кыргыз элинин илгертен келаткан салттуу маданиятын өнүктүрүү максатында Салбурун федерациясы ачылган. Чет элден келген коноктор бүркүт салуу, жөө жана атчан же атмай тайган жарыш сыяктуу аңчылык оюндарына күбө болушуп, таң калуу жана суктануу менен карашат. Андан тышкары, боз салкын жайлоосунда эс алып жүргөн чет элдик коноктордон маек алуу учурунда алар бул жердин жаратылышынын ажайып кооздугуна суктаныша турганын, кыргыздын улуттук оюндарын көрүп таң калгандарын жана тамак аштарынын өзгөчөлүгүн баамдаганын айтып беришти.